Министрдин кызынын махабаты тасмасындагы актриса Роза Азимбаева жолдошу менен ажырашты. Асель Кадырбекованын көзү начарлап жардам сурап жатат. Элмирбек Иманалиевдин жубайы, ал учурдун талабына ылайык китеп чыгарам дечү, анын айтканындай жасоого аракет кылдык. Самат Эркинбеков уулду болду. Дарыгерлерден суранып жатып баламды көрүп алдым, дейт ал. Министрдин кызынын махабаты тасмасындагы актриса Роза Азимбаева жолдошу менен ажырашты. Министрдин кызынын махабаты тасмасындагы Зинанын ролу аркылуу таанылган актриса Роза Азимбаева жолдошу менен ажырашты. Бул тууралуу ал жеке Instagram баракчасынан билдирди. Маалымат булагы Аргумент Кейч сайты. Асель Кадырбекованын көзү начарлап жардам сурап жатат. Айчырай сулуу Асель Кадырбекова кийинки мезгилдерде ден соолугу үчүн күрөшүп жаткандыгы белгилүү. Кийинки күндөрү ал дагы бир маалыматты таратты. Анда ачык айтпаса да көзүндө проблемалар башталгандыгын билдирди. Ооба, көздүн көрбөй калуусу ким үчүн болбосун трагедияга жакын сезим алып келет. Асель күчтүү, көз доктор болсо кабарлап коюуну өтүнгөн. Акыбалы абдан оор экенин жана чыдамсыздык менен жардам күтөөрүн кошумчалаган. Биз билгенден Кыргызстанда көз ооруларына каршы медицина күчтүү өнүккөн, абдан тажрыйбалуу жана чебер адистер да бар. Кадырбековага ошолордун жардамы тиет деп үмүт кылалы. Булак Аргумент Кейчи. Элмирбек Иманалиевдин жубайы, ал учурдун талабына ылайык китеп чыгарам дечү, анын айтканындай жасоого аракет кылдык. 28 октябрда кыргыз эл артисти маркум Элмирбек Иманалиевдин аманат аттуу ырлар жыйнагынын бет ачар аземи өттү. Аземге мамлекеттик кызматкерлер, өнөр адамдары, акындын жакындары жана көрөрмандары катышты. Иш-чарада Элмирбек Иманалиевдин жубайы Нурзат Айым төмөндөгүдөй ойлорун айтты. Элмирбек өтө чоң талант эле. Аны элибиз дагы билет. Мындай таланттын артында чоң казына калат экен. Анан өзү дагы учурдун талабына ылайык кичинекей китеп чыгарам деп айтып калчу. Өзү айткандай жасаганга аракет кылдык. Китеп 1000 нуска менен чыкты. Ал эми экинчи китеби Элмирбектин эртең мененки баталарын камтыйт. Анын таңы телефонду алып, жакындарына таңкы бата жөнөтүү менен башталчу. Бул баталарды биз элден чогулттук. Кыргызда бата сатылбайт эмеспи? Ошондуктан ал биринчи китепке белек катары кошулуп берилет. Бул дагы 1000 нускада жарык көрдү. Эми бул кишинин арбагы ыраазы болсун. Бул менен эле бүтүп калбайт. Бул кишинин казынасы көп. Азыркы чыккан китепте поэзиясы жана ыр-курак деген саптары киргизилди. Алдыда уонду ырларын нотасын салып чыгаралы деген жакшы оюбуз бар, деди акындын жубайы Нурзат Айым. Булак Аргумент Кейчи. Самат Эркинбеков уулду болду. Дарыгерлерден суранып жатып баламды көрүп алдым, дейт ал. Актер, алып баруучу Самат Эркинбеков уулду болду. Кубанычы менен тең бөлүшкөн актер бүгүн 29 октябрда Бишкектеги төрөтканалардын биринде жубайы көз жарганын айтып, буларга токтолду. Таңга маал жубайым Чолпонайдын толгоосу кармап, бир нече сааттан кийин уулубуз жарыкка келди. Пандемияга байланыштуу төрөткөгө катышкан жокмун. Докторлордон суранып жатып баламды бир жолу көрүп алдым. Төрөткананын айланасында эле жүрөм. Кем карчын алып берет дегендей. Баламды көргөндө чоң жоопкерчиликти сездим. Анын үстүнө көпкө күтүп жүрүп балалуу болгон сезим башкача болот экен. Учурда эне баланын абалы жакшы, дейт ал. Самат Эркинбеков уулуна өзү азан чакырып ысым коерун кошумчалады. Балама кандай ысым ыйгарыларын азыр айтпай турайын. Буйруса өзүм азан чакырып ысым ыйгаргандан кийин айтам, деди ал. Жубайлар 2015-жылы баш кошкон. Маалымат булагы Супер Кейчи сайты. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бардыңыздарга жакшы жаңылыгы менен бөлүшүп кетейин дедим. Сүйүнчү эркек уулду болдум. Буюрса жакшы тилектерден айтып, жакшы дуаларыңыздардан жазып коюңуздар. Кудайым буюрса, Кудайга чексиз шүгүр кылам. Шүгүр. Буюрса эне баланын абалы жакшы. Бардыңыздарга алдын ала чоң рахмат айтам. Не дешимди билбей атам, толкунданып атам.